Жогорку кеңештин сайтына баа беребиз. Мамлекеттик органдардын сайты катардагы жарандардын ыңгайлуулугу үчүн жасалат. Биз жогорку кеңештин порталын көрүп, аны менен колдонуу канчалык ыңгайлуу экенин текшердик. Элестетүү жана реалдуулук. Колдонуучулар сайттан эмнелерди көргүсү келет? Жогорку кеңештин структурасы, фамилиялары менен, депутаттардын айлыгы жана башка төлөмдөр. Кабыл алынган мыйзам долбоорлордун ыңгайлуу градациясы. Кабыл алынуучу мыйзам долбоорлор боюнча түшүндүрмөлөр. Жыйынга катышуу тууралуу ыңгайлуу статистика жана архив. Комитеттердин, фракциялардын палатанын жыйынына катышуусу боюнча күнүмдүк отчету. Депутаттар жана фракциялар боюнча ай сайын бериле турган отчет. Вакансиялар. Сайтта эмнелер бар? Парламенттин структурасы тууралуу маалымат, депутаттардын өмүр баяны, байланыш телефондору менен. Мыйзам долбоорлор тууралуу маалымат, бирок аны издөө өтө ыңгайсыз. Календардык план жана жыйындардын күн тартиби. Долбоорлордун коомдук талкууга алынышы. Добуш берүүнүн жыйынтыктары. Сайтка эмнелер жетишсиз? Мыйзам долбоорлорду издөөнүн ыңгайлуу болушу. Айта кетчү жагдай ал ошойдон иштеген жок. Мыйзам долбоорлорду авторлор темасы жана башка параметрлер боюнча табуу мүмкүн болсо, абдан жакшы болмок. Мыйзам долбоорлор боюнча резюме. Мыйзам долбоордун негизги маңызы көрүнүктүү жерге жарыяланса, ыңгайлуу болмок. Депутаттардын ай сайын бере турган отчету. Бул да өтө керектүү. Шайлоочу депутат эмне иш бүтүргөнүн, канча мыйзам долбоор иштеп чыкканын, эмнени колдогонун, ким менен жолугушуп, кайда барганын билгиси келет. Жогорку кеңештин бюджети чыгашаларын көрсөтүү менен. Шайлоочу бюджет эмнелерге сарпталып жатканын, чындап эле максаттуу колдонулуп жатабы, билүүгө акысы бар. Канча адам кирип окуп жатканын билдирип турган көрсөткүч жетишсиз. Бул параметр жогорку кеңештин сайтына канчалык деңгээлде керектүү маалымат жайгаштырылып жаткандыгын билдирип турмак.